кээде пациенттер баягы приемга келип мен көрүп назначенияларын жазып берип атканда сурап калышат да, баягы томографияга деле түшүртпөдүңүз, анализ деле тапшыртпадыңыз депчи. Эми өтө эле настаивать эткендерге жазып берип коем направлениялардычы. Андан эч кандай менден эчтеке кетпейт да. Бирок баягы грыжа болобу, остеохондроз болобу, баардыгынын основасында бул мышечный спазм турат да. Ошо мышечный спазмды лечение кылса эле грыжасы болобу, грыжасы болбойбу жардам берет да лечениячы. Лечениядан кийин бир 95% адам жакшы болуп кетишет да. Ошол 5% дагы деле ооруп атат дегендерге ошолорду направление берип, томографияга дополнительный обследование кылдырабыз да. Грыжа, остеохондроздордо анализдерге изменениялар чыкпайт да. Ошонун ордуна баягындай лечение кылсаң, ошол мен айткандай 95% адамга жардам берет да. Ошол